Урматтуу акыйкатчы айым, маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Негизинен мына статистика болуп калды да, аналитиканы күттүм эле да, чын айтканда. Статистика эмне? Бул жака бардык, мынча ишчер өткөздүк, андан мындай адамдар менен жолуктук, мынча кабыл алдык, андан маселе чечилбейт да. Ошо аналитикага маани берсеңиздер, эми сиз прокурорсуз, муну жакшы эле түшүнөсүз деп эсептейм. Менин суроом мындай, абактагылар жөнүндө. Абактагылар орусча айтканда исправительный учреждение деп коебуз. Ал жакта максат жазалаш, аны чүнчүтүш, тебелеш эмес, оңоп чыгарыш. Ошо сиз барып кыдырып жүрөсүз. Аларды эми жазалай турган чаралар толтура. Оңолуш үчүн кандай шарттар бар экен, эмнелер бар экен, ушуну байкадыңызбы? Абакта отургандар чыкканда адам болуп, оңолуп, катыларын түшүнүп чыга тургандай эмне шарттар бар экен? Бүгүнкү күнү биздин абактарыбыз эл аралык стандарттарга да, биздин улуттук мыйзамдарга да шайкеш келбейт деп эсептейбиз. Анткени ошол биздин мен кыдырып чыккан региондордогу абактардын абалдары өтө эле начар. Бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарынын сыртына чыккан эле абак ошол эл аралык стандарттарга шайкеш келет. Ошондуктан эми биз өзүбүздүн макамыбызга ылайык тийиштүү сунуштарды берип келе жатабыз. Жок, ремонтту шарты жөнүндө сураган жокмун. Адамдын оңолушу үчүн эмне мүмкүнчүлүктөр бар экен? Кандай шарттар түзүлүптүр? Эми адамдын оңолушуна, ошол абакта отурган адамдар үчүн коррекционный программа керек деп эсептейбиз. Барбы ошондой программа? Ошондой программа бүгүнкү күнү жок. Зордук жок, пробация, нет, это же другое. Уруксат берсе Зордук, болсун. зомбулук. Мейли, уруксат берели. Жардам бериңиз. Урматтуу Нуржигбек Кадырбекович, сиз аябай жакшы суроону көтөрдүңүз. Албетте, эң маанилүү, эң негизги максатыбыз бул соттолгондорду түзөтүү. Ошол түзөтүү, соттолгондордун түзөтүүнүн биринчи бул бир нече каражаттар бол. Бул биринчиси бул ошол тарбиялык таасир көрсөтүү. Бул биринчи эмгек терапиясы керек. Эмгекке, аларды эмгекке тартуу. Эмгек тартыш үчүн аларга өндүрүш аймактарды, башкача айтканда, эмгек адаптациялык борборду ачышыбыз керек. Андай мен жана айтып кеттим, 56 аймактар бар, эмгек бар. Булар албетте ал деле жетишсиз. Тилекке каршы. Бирок бул ошол өндүрүш аймактарды көбөйтүүгө да биз салым кошуп атабыз, аны да көбөйтөбүз. Анткени башка жаңы курулуп аткан мекемелерде, мисалы ошол Жалал Абад 10-чу мекемеде куруп атабыз, Базаркор районунда. Ошол жакта кирпич чыгаруучу завод күчүнө кирет, кийим тигүүчү цехтер да ачылат. Жалпысынан ошол соттолгондор 200 ашык соттолгондор эмгек менен камсыздоого биз ошо аракет жасап атабыз. Бул бир эле мекемеде. Башка мекемелерде ошол деле жумуш алып барат. Экинчи тарбиялык таасир көрсөтүүчү каражаттар бул аларга билим билүүгө тартуу. Азыркы учурда бизде түзөтүү мекемелер, 12 түзөтүү мекемелер, 12 кесиптик окуу жайлар иштеп, ошол жакта 22 кесипке ошо эмгек рынокто ошо муктаж болгон кесиптерге үйрөтөт. Мисалы ошол ширетүүчү. Абактарда 22 кесипке үйрөтүлүп атат. Мына ушул башка кеп. Үчүнчүсүн айта бериңиз. Училище бар. Дагы бир нерсе, биз атайын бизде реабилитациялык борборлорду ачканбыз. Башкача социалдык реабилитация жана адаптация. 4 мекемелерди ачтык. Буларды ошол реабилитация өтүш үчүн, түзөтүү жолуна түшүү үчүн. Азыркы учурда биз тилекке каршы бизде бир гана реабилитациялык программа бар, бул Атлантис деген. Ал ошол наркотик заттарга ошол наркотик заттарды колдонуучуларга жана алкоголь ичимдерди колдонуучуларга багытталган, аларды дарылоо үчүн, курстарды өтүү үчүн программа бар. Бизге дагы бир 2 программа керек болуп атат, биз ушул багытта иштеп атабыз. Бул биринчиден үй бүлөлүк зор зомбулукка каршы, башкача айтканда зомбулук жүрүм-турумду оңдоочу жана ошо диний экстремизмге ошо чалдыккан соттолгондордун иштөө программа керек болуп атат. Азыркы учурда бизде 4 ошондой реабилитациялык борбор жаңы кирдик, азыр иш ачтык. Дагы келе жаткан учурларда, мисал, дагы 2 борборду ачууга биз ошого барып атабыз. Эмгек кесипке үйрөтүү, реабилитациялык борбор, 3 сөз менен айтканда. Ушул экен да азырынча. Канча китепканалар бар? Кандай? Канча китепканалар бар? Урматтуу акыйкатчы айым, кыдырып жүргөндө китепканалар барбы экен? Бар. Бардык мекемелерде, бардык тергөө изолятору китепканалар бар. Абактардачы? Бар. Барбы? Бар. Бирок албетте аларда да китептерде жетишсиз болот. Көп учурларда ошо мурдакы советтер коллагандан бар китеп. Бир адамдан бир китеп деген долбоор бар. Жаш эле балдар Кыргызстанда билесиздер 300дөн ашык китепкана ачып койду. Элден топтоп элечи 40 миллион сомдук китеп топтоду. Запрос бергиле, ошо балдарды тарталы, жаңы китептерди алып барып берели. Рахмат, Нуржик Кадырович, бул ошол багытта да иштеп атабыз. Биз ошол долбоорду ошол мекемелерден, ошол кызматкерлер арасында да ошондой ошо үндөдүк. Ошол жактан да биз чоң
мурдун сасык деп кесип салбайт деп коет. Ал биздин адамдар, биздин жарандар арасында адашып отургандар да бар, ак жерине отургандар да бар. Буга гарантия. Гарантия. Бул жалган дүнү ушундай экен. Анан экинчиси, ал жактан чыккандан кийин коомго карай коркунуч келтирбегендей болуш керек да. Билесиз, Бразилияда эгер китеп окуса ошого жараша жазасын азайта берет. Ушундай бир жолдорду табыш керек да. Адам болуп чыгыш керек. Элестетип көрүң, ал жака тоок уурдап киргендер чоң уурлар менен отуруп машина уурдаганды үйрөнүп чыгып атышат. Ал жака адамдын бетин араң муштагандар кирип алып, адам өлтүргөндү үйрөнүп чыгып атат. Анткени чөйрө таасир этет. Ушул багытта эмне иштерди кылып атасыздар деген суроону бергим келген да. Менимче азырынча мындай так жообуңуз жок окшойт буга, Биздин Акыйкатчы институттун иш аракеттери жазаларды аткаруу кызматы менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Бирок бул сунушуңуз сөзсүз эске алынат жана ушул жаатта анализ өткөрүп чогуу бир иш аракеттерди мерчемдейли. Анан бизде бүт мындай проактивдүү позиция бар, анан реактивдүү позиция бар да. Бирдеме болсо эле өрт өчүрүүчү окшоп баары чуркаган бойдон кетебиз. Мындай болуп калды, чара көрүш керек деп. Ошону болтурбаш боюнча эмне кылыш керек? Мына үй бүлө зомбулук болбош үчүн, балдарга зомбулук болбош үчүн, мыйзам бузуулар болбош үчүн, адам укугу бузулбаш үчүн алдын ала профилактикалык кандай проектлериңиздер бар? Сунуштар, демилгелер, идеялар бар. Бул сунуштар бизде абдан көп. Маалымат Бир үчөөнү айтыңызчы. мындай информационный стендтерден баштап сөзсүз укуктук агартуу иштери сөзсүз керек. Биздин оюбузча ошол эле жергиликтүү бийлик органдарынын кичине мисалга алсак ошол эле зордук зомбулукту коргоо жана сактоо мыйзамы боюнча ошол иштин жетишсиздиги, анткени жерлерде укуктук сабаттуулугу начар. Булар өз укуктарын билбеген жарандарыбыз абдан көп экен. Ошол эле 10 декабрда 2023 жылдын 10 декабрда ВДПЧ алкагында биз ошол адам укуктары боюнча бүт мамлекеттик органдардан сурамжылоо жүргүзүлдү. Ушул сурамжылоонун жыйынтыгы өкүндүрөт, анткени 30%га жетпеген мамлекеттик кызматкерлердин деңгээли төмөн экен да. Ошол 30%га жетпеген мамлекеттик кызматчылар эле өзүнүн укуктарын билет экен. Урматтуу акыйкатчы айым, стендтерди эч ким окубайт. Ага кеткен кайран туш, кайран перо, кайран сыя. Мыйзам дегенде чын айтайынбы? Ошо мамлекеттик кызматкерлер, прокурорлордун өздөрү деле көп мыйзамдарды билбейт. Мыйзам дегенде бул океан да. Өзүңүз жакшы билесиз да буларды. Адамдар аны окубайт. Это регулирует такие-то взаимоотношения в такой-то сфере дегенди окуганда эле чарчап калышат. Бир жолдору бар да, мисалы Капыр Мадаминовго окшогон гуманист педагогдор бар, алымдар бар. Ошолорду бир жөнөкөй тил менен элдин жүрөгүнө иштеп турган, сүйлөй турган адамдарды алдына тартыш керек да. Акыңа кирбе, бирөөнү капа кылба, бирөөнүн алдаба, зордоба дегендей бир таалимдер керек болуп атат. Ошон үчүн мындай бир коалициялык багыт иштесеңиздер, эл журт менен тилектештикте, биргеликте. Кудай колдосун, ийгишиңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.